Бисмилlah, Азирети муфтийбиз Абдулазиз Кары Закировдун буйругунун негизинде биз ушул диний билим берүү бөлүмү Алымдар кеңешинин менен биргеликте ошондой эле облустук шаардык казыяттардагы окуу диний билим берүү бөлүмдөрү, ошондой эле бухгалтерия бөлүмдөрү менен биргеликте комиссия түзүлүп, республикабыздагы диний билим берген мекемелердин отчетун алуу иштери бүгүн башталды. Азыркы учурда биз бүгүн Бишкек шаарынан отчет алып атабыз. Бишкек шаарында жайгашкан диний окуу жайлардан. Анан буюрса чүйдөн алабыз. Анын өзүнүн графиги түзүлгөн. Алдын ала графиктер бардык казыяттарга, медреселерге билдирилип, анан отчеттун тартиби, пункттары бардыгы ачык айкын көрсөтүлгөн. Ошо негизинде азыр отчет алуу иштери жүрүп жатат. Жалпысын айтканда бул самалык биринчи болуп жатат. Буга чейин медреселер отчет берген эмес экен. Анан баарына бул жаңылык болуп, кээ бир мүдүрлөр бир аз мындай сүрдөнүп эме кылгандар болуп атат. Бирок жалпысынан иш жакшы жүрүп жатат. Себеби бул отчет алуу, отчет берүү бул бардыгыбызга сабак болот. Бизге башкармалык катары алардын муктаждыктары, медреселердин, ошол диний окуу жайлардын муктаждыктарын көрөбүз. Тилекке каршы коомчулукта мындай медреселер, диний окуу жайлар боюнча терс түшүнүктөр дагы эле жоюлбаптыр. Ошого биз мүдүрлөрдүн бардыгын айтып атабыз. Сиздер медиага көп чыгыңыздар. Бардык республикабыздын бардык аймактарын камтыйт. Бүт казыяттарга буюрса ушул түндүк аймагы бүткөндөн кийин түштүккө барып ал жактагы бардык медреселерди чакырабыз дагы. Уже графиги түзүлгөн. Алар дагы келип өздөрүнүн отчетторун беришет. Бул иш-чара буюрса ушул айдын аягына чейин, январдын аягы, анан февралдын башында бүтөт. Институт же болбосо жогорку медреселердин окутуу процесстери, иш алып баруусу эгер ошондой документте көрсөтүлгөндөй жогорку деңгээлге жетпей турган болсо, балким аларды жөнөкөй эле медресе деген наамды берип коебуз. Аны буюрса атайын бир жобосун жазып чыгып, ошонун негизинде буюрса тартипке салабыз.